Meni götüren деген маселем Алмаз Акунжанович. Мына кыш күрөө уже келип калды. Биринчи мезгилде мына биз айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча айыл өкмөттөрдү бириктирдик. Эми ушулардын кызматтык унааларын дагы билсе тезирээк карап берсек жакшы болот эле. Башка маселени токтотуп ушуларды карап берсек жакшы болот эле. Себеби дегенде булардын ишмердүүлүгүнө кызматтык унаалары жок. Баягы 2007-жылкы алынган Нивалары болсо эскирип бүттү уже. Кээ бирлериники жарабай калган, кээ бирлери эптеп оңдоп түзөп терип жүрүшөт. Булардын чыгымдары да көп болуп атат. Ошондуктан ушул кызматтык унааны жасап берип койсок, биздин өзүбүздүн эле жүзүбүз болот эле ушуларгачы. Жаңы уюштурулган, жаңы ачылган шаарларга ошолорго дагы мэрлердин акимдерге болсо берилген. Эми ошол мэр менен айыл өкмөттөрдүн кызматтык унааларын карап коюшубуз абзел болуп атат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мен мына көтөрөйүн дегеним, мага бир жаран кайрылды. Страховой компания НСК деген бар экен. Бул 2021-жылкы болгон окуя экен. Ошол май алмаштырам деп кирип, аял киши экен. Анан ал жерде бир туура эмес коюлган машиналардын айынан же өзүнүн күнөөсү мененби, ошо эки машинасын, тестовый машинасын экөөнү бир чийип кеткен экен. Анан страховой компанияда застрахованный машина экен. Ушул застрахованный машинанын эсептеп, азыр ушул пенсиядагы адамды мына бүгүнкү күндө азыр 778 000 сом деп сотко берип, Аламедин сотунан уже утуп алыптыр жана страховой компания. Мен айтайын деп атканым, балким күнөөсү бар чыгат бул жараныбыздын дагычы. Бирок эми пенсиядагы адамды бул 778 000 сомду төлөш үчүн канча деген жылдар бою иштеп төгүш керек. Ошону бир көзөмөлгө алып берсеңиздер. Биздин жараныбыз эми бул ömür boyu işte ona pensiya çıkıp hem hazır pensiyasının bardığın ömür ötkönçe uşuğa страховой компания tök berebe. Ben bu meseleni tişli жерге жөнөтөм, ушуну көзөмөлгө алып бериңизчи, Алмаз Акунжанович. Bu pensiyadагы адамдарды карап койсок болбойт му? Онда эми балким күнөөсү бар чыгат. Мен эми ал кишини актабайм, конечно. Бирок бу да биздин жараныбыз, өзүнүн убагында иштеп, ошо өзүнүн эмгегин мамлекет үчүн жумшаган, өмүрүндө жумшаган дегендей. Рахмат, ушуга урматтуу төраға протокол тапшырма берип койсоңуз мүмкүнчүлүк болсо. Рахмат чоң.